Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Чет элдик студенттерди карактоого шектүүлөр кармалды. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан билдиргендей 25 январь күнү милицияга Шопоков көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн батирлеринин биринде тоноо болгону боюнча маалымат түшкөн. Ал жакта чет элдик жарандар жашачу экен. Анда белгисиз адамдар пакистандыктар жашаган батирге кирип барып, аларды учтуу нерсе менен коркутуп, ар кандай маркадагы уюлдук телефондорун жана 500 АКШ долларын алып кетишкен. Буга байланыштуу кылмыш иши козголуп, шектүү катары 6 жаран кармалган. Көрсө, кыздар дааратканага кирүүнү суранышып, батирге киришкенде, андан кийин кылмышка шериктеш болгон балдар алардын артынан кирип барышкан. Учурда тергөө иштери уланууда. 16 январда кармалган 11 журналисттин баш короо чарасын өзгөртүү боюнча даттануусу Бишкек шаардык сотунда 1 февралдан баштап каралып баштады. Анда Айке Бешекеева, Жумабек Турдалиев, Акыл Орозбеков, Сайпидин Султаналиев, Сапар Акунбеков жана Азамат Ишембековдун иши каралып, шаардык сот 1 май райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Белгилеп кетсек, 16 январда таң эрте Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкерлеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Алардын ичинде Нурпресс маалымат борборунун журналисти Жодар Бузумов да бар. 17 январда Бишкектин 1 май райондук соту баарын тең 13 мартка чейин, тактап айтканда 2 айга камакка алган. Бишкектеги жылуулук электр борборундагы жарылуу калаанын тургундарын бир топ беймазага салды. Себеби бул суукта жылуулуксуз, ысык суусуз калуу айрыкча кичинекей балдары барлар үчүн оор эле кырдаал болуп саналат. ТЭЦте мындай кырсык биринчи жолу катталып жаткан жок. Эскерте кетсек, 2018 жылы январь айында авария болуп, борбор кала бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Адам өмүрүнө коркунуч алып келбей, оңдоп түздөө иштерин кышка чейин жакшылап жүргүзсө болот беле. Себеби түндөгү жарылуудан 5 адам жабыркап, экөөнүн денеси 80% күйүп калган. Өткөн жылдын ноябрь айында Акылбек Жапаров өзү барып текшерип, чукул кырдаалдарга жол берилбей, бир кадам алдыда болуу керектигин айтып, кыш түшкүчө баарын дагы бир сыйра текшерүү керектигин тапшырмасын берген. Ошондой эле станциянын иштеп жатканына 60 жыл болгондуктан ар бир жабдуу үчүн мүмкүн болушунча кошумчасын даярдап коюу зарыл экенин белгилеген. Орусияда 100дөн ашык эмгек мигрантынын иш берүүчү тартып алган паспорттары ээлерине кайтарылды. Бул боюнча эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Анда жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборуна Орусияда алданып калып, жабыр тарткан Кыргызстандын жарандарынан кайрылуу түшкөн. Арыздын негизинде министрлик Москва шаарындагы өкүлчүлүгүнө, Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугуна билдирүү жөнөткөн. Алар жерине барып иштин чоо жайын такташкан. Модуль компаниясы шарты айлыгы жакшы иш сунуштап көптөгөн убадаларды берип, Кыргызстандын 100дөн ашуун жаранын Орусияга алып кеткени белгилүү болгон. Кыргызстандыктар Орусияга баргандан кийин ишкана жетекчилери паспорттарын жана башка документтерин тартып алышып, аларды кооптуу, оор шарттарда социалдык кепилдик бербей, эмгек акы төлөбөй иштөөгө мажбурлашкан. Азыркы учурда алдаган фирмалар көп болуп жаткандыктан министрлик жарандарды сергек болууга, ортомчу фирмалардын жана иш берүүчүлөрдүн ишенимдүүлүгүн, мыйзамдуу иш алып барарын текшерүүгө чакырат. Элдар Абакиров менен экс-депутат Айсулуу Мамашева жогорку кеңештеги Альянс фракциясына депутат болуп катталып, аларга парламент депутатынын күбөлүгү менен төш белгиси берилди. Мындай чечим борбордук шайлоо комиссиясынын 2 февралындагы отурумунда кабыл алынды. Алар диплом чырына байланыштуу мандатынан ажыратылган Альянс фракциясынын мурдагы депутаты Фархотбек Алимжановдун жана мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү беренеси менен айыпталып камакта жаткан экс-депутат Эмил Жамгыршиевдин ордуна келишти. Боршайком ушул эле күнү өзү жазган арыздын негизинде Эмил Жамгыршиевдин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнүн мурда токтоткон. Эскерте кетсек, диплом чыры менен 3 депутат мандатынан ажыраган. Алар Фархат Исмаилов, Фархотбек Алимжанов жана Орозайым Нарматова. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegramдан көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.
Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.